Менин келиним аңгемеси. Урматтуу угарманым, лайк басып каналга катталууну унутпаңыздар. Мен да башка кайын энелерден эмнем кемдеп келинимден жакшы экенин бөлүшкүм келди. Алтындай болгон келинимди кыздуу болдум деп эсептейм. 40тан кийин токтоп калган жашоом жанданды. Мурда эптеп күн өткөрчү элем. Азыр маңыздуу жашап үйрөндүм. Көздөрү башкача жылуу эле. Ак жолук салып жатып байкагам. Бетинен өөп, көшөгөгө жетеледим. Кокустан чалынып кеттим эле, келиним кармап калбаса жыгылып түшөт элем. Апа, баары жакшы болот деди. Мен сөзүнө ишендим. Акыры баары жакшы болду. Ушактан башым чыкпайт эле. Кошуна аялдар же курбуларым менен жолуксак эле жамандап наалып жатып калчубуз. Айланамдагылар жаман болчу. Биздин убакта деген сөз колубуздан түшпөйт эле. Өткөн кез менен жашап жатканымды келиним келгенден кийин түшүндүм. Эми жаңы заманга, экологияга көнүп, алдыга багыт алуу керек экенин кеч билсем да аракетке өттүм. Эң негизгиси жоопкерчиликти мойнума алып, WhatsApp'тагы керексиз группалардан чыгып кеттим. Ишенесиздерби, башым оорусу басылып, кадимкидей эс ала түштүм. Бул көп кетти, эл карабай деп кээ бирөөлөр сөгүп жатты. А мага баары бир эле. Анткени менин багытым башка азыр. Мен сонун торторду жасайм. Үйдөгүлөр жеп туруп кетишет. 7-8 сааттык жумушумдун акыбети кайтпайт. Маанайым түшүп бөлмөмө кирип кетем. Келиним эртеси апа 4 тортко заказ бар дегенде таң калып туруп калдым. Түнү менен уктабай бышырып чыктым. Колума акчасын бергенде толкунданып ыйлап жибердим. Апа, мээнетиңиз текке кеткен жок деп бетимден өптү. Дүкөнгө барып өзүмө көйнөк сатып алдым. Келиним жумушунан келип тортко заказ алат интернеттен. Мен пышырам, жолдошум таңгактайт, улум жеткирет. 1 жылдан кийин чакан цех ачтык. Кошумча жумушчулар алдык. Көп жылдан бери ремонт эмне экенин билбеген үйүбүз сүйүндү. Өзүмбү ишенбей бара жатканымда келиним баягы сөзүн айтат. Апа, баары жакшы болот. Чүкүнтайым берекем. Алтыным, сен мени кандай бактылуу кылганыңды билесиңби? Жашым өтүп калганда жашоого көрк бердиң. Башка дүйнөнү тааныттың. Сөзүңдү угуп туура кылганыма ынандым. Мен азыр бактылуумун, жашагым келет. Бул үчүн чексиз рахмат сага. Келиним мага машина айдаганды үйрөттү. Залга жаздырып жөнөтүп турат. Дем алыш күндөрү жаратылышка, экскурсияга чыкканды адат кылып берди. Чөйрөм өзгөрдү, мен дагы өзгөрдүм. Сөзүңдү угуп туура кылганыма ынандым. Мен азыр бактылуумун, жашагым келет. Бул үчүн чексиз рахмат сага. Келиним мага машина айдаганды үйрөттү, залга жаздырып жөнөтүп турат. Дем алыш күндөрү жаратылышка, экскурсияга чыкканды адат кылып берди. Чөйрөм өзгөрдү, мен да өзгөрдүм. Ушак сүйлөбөгөн, укпаган, бирөөнүн жашоосуна кийлигишпеген, максаты бар курбуларды таптым. Ушундай окурман, менин келиним жалпы үй бүлөбүздүн жашоого болгон багытыбызды өзгөрттү. Бактылуу, өмүрлүү бол. Өзүңдөй жаркылдак келиндүү бол. Алла ыраазы болсун сенден берекем. Жалпы эле кыздарга бактылуу болушун каалаймын. Интернеттен алынды.